Чет. Biz yaşlar ne okup ketken nasıl? Что это? Что за фигня? Вот, цуме. Бишкекте ок атуу менен коштолгон мушташтан кийин милицияга 9 адам жеткирилди. Жана башка жаңылыктар түрмөгү видеого лайк басып, Манас ТВ каналга катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуп туруңуз. Бул тууралуу Ленин райондук милициядан билдиришти. Белгилүү болгондой, 13 майда болжол менен саат 18:26да милициянын 102 кызматына Жаш гвардия бульвары менен Фрунзе көчөсүнүн кесилишинде мушташ болуп жатканы жана тапанчадан ок атылганы тууралуу маалымат түшкөн. Бул факт каттоого алынып, териштирүү иштери башталган. Ыкча эместөө иштеринин натыйжасында шектүү катары милицияга 24, 23, 25 жана 35 жаштагы жарандар жалпы 9 адам жеткирилген. Аталган окуяга байланыштуу бейбаштык боюнча кылмыш иши козголгон. Милициядан билдиришкендей, мушташ учурунда асманга ок атылган травматикалык тапанча шектүүлөрдөн алынып, далил зат катары таанылган. Ал боюнча тиешелүү экспертизалар дайындалды. Учурда иликтөө иштери уланып жатканы жана атайын анын жыйынтыгы менен окуяга юридикалык баа берилери кабарланды. Ошто абакта жаткан адамдын үйүнөн тинтүү учурунда курал жарак табылды. Бул тууралуу шаардык милиция билдирди. Маалыматка караганда, кылмыш жаза кодексинин куралды ок-дарыларды мыйзамсыз жүгүртүү, экстремисттик материалдарды даярдоо, таратуу боюнча абакта отурган Ош шаарынын 1980-жылы туулган тургунунун үйүндө ок атуучу куралдар жана жарылгыч заттар бар экендиги тууралуу ыкча маалыматтар алынган. Милиция бул маалыматтарды текшерүү максатында урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Умбем клиникасы төмөнкү кызматтарды сунуштайбыз. Педиатр, гинекология, стоматология, неврология, хирургия, кардиология, лор, УЗИ жана башка. Андан тышкары массаж жана бардык лабораториялык анализдер. Толук маалымат +7 925 103 22 77. Биздин дарек Москва шаары, метро Нахимовский проспект, Севашская 7, корпус 2. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордук. Соттолуучу жарандын жашаган үйүнө тинтүү жүргүзгөн. Натыйжада үйдүн коросунан 70 дана түрдүү калибрдеги октор, ТОС 8 үлгүсүндөгү сайлуу мылтык, 1 дана сайсыз кыскартылган мылтык, 1 дана РГД үлгүсүндөгү кол гранатасы жана тыюу салынган террордук топтун кара желеги табылган. Соттолуучу жаран Ош шаарынын жана Ош облусунун аймагындагы куралдуу каракчылыкка шектүү катары кармалышкан кылмыштуу топтун активдүү мүчөсү болгон деп айтылат маалыматта. Ошондой эле милициянын коросунан табылган куралдар боюнча тергөө иштери башталганын кошумчалады. Булак Супер KG. Ош шаарында 10 майдан 11 майга караган түнү көчөдө аялын сабаган 23 жаштагы жаран 3 айга камалды. Бул тууралуу репортер KGге Ош облустук сотунан билдиришти. Шаардык сот кечээ анын ишин карап, укук бузуулар кодексинин үй бүлөлүк зомбулук күнөөлүү деп табылып, сот залынан камакка алынды. Окуя боюнча видео интернетке тарагандан кийин милиция зомбулук жасаган жаранды тапкан. Аялы күйөөсүнө каршы арыз жазуудан баш тартып, анын сабалганы боюнча видеону таркаткан жарандарга каршы чара көрүү талабы менен милицияга арыз жазды. Беле кетсек, үй бүлөлүк зомбулук жасаган жаран 40 саатка коомдук иштерге тартылат, же болбосо 3-төн 7 суткага чейин камакка алынат. Булак репортер KG. Индиянын Мумбай шаарында катуу шамалдын жарнамалык такта кулап 8 киши каза болду жана 60 адам жаракат алды. 70 жана 50 метрлик көлөмдө болгон билборд кечээ 13 майда нөшөрлөп жааган жаандан жана кум бороондон улам жанындагы имаратка, күйүүчү май коюучу жайга жана ондогон унааларга кулап түшкөн. Конструкциянын астынан 67 кишини алып чыгышкан. Куткаруу иштери аба ырайынан улам да кыйынчылыктар менен коштолгон. Катуу шамалдан улам шаардагы бактарактар кулап, электр энергиясы үзгүлтүккө учураган. Булак Сереп KG. बना है भाई, क्या टाइम पे बना है। क्या गया ये इसका ये? वो पूरा बिल्डिंग गिर गई।